Чикаго дегендей. Азыр Чикагодо. Бүгүн 29-июнь 2025-жыл. Мен болсо Чикаго шаарында жүрөм. Менин атым Жуман. Фейсбукта аябай активдүү болчумун. Жоголуп кеттим. Эми азыр бир аз YouTube'ду байкайын деп атам. Ушундай видеолорду киргизип коеюн деп атам. Мында эч кандай деле эме жок, тема жок. Жөн эле ошо Чикаго шаарындагы көчөлөрдө кетип баратып эле ушундай видеолор тартып берем. 10 мүнөттүн тегерегинде тартам. Эме кылбайм. Эч кандай жасабайм да. То есть алынча кошумча жок. Кандай болсо ошондой тартам. Мен азыр каерде жүрөм? Чикагонун Линкольн парк деген эмеси бар. Мындай бир району бар. Мындай куда кичине. Мындай эле ой жерге коюп атам телефонду. Азыр башка нерсе алышым керек экен негизичи. Бул болбойт экен. Мындай коюш керек экен да. Мону канчалык өйдө койсом деле биягы ылдый боло берет экен. Ошон үчүн азырынча ушундай кылып коем. Менин өзүм болсо Uber'де иштейм мынакей. Азыр Uber'де бир аз кардар азайып калгандыктан тартып атам да. Азыр бир эмени көздөй барып көрөйүнчү. Азыр так. Ошол биякта эч кандай тема жок. Эч кандай нерсе деле мындай кандай десем, бир нерсени үйрөтүүчү маалымат жок да. Жөн эле Чикаго көчөсүндө айдап баратып мага келген ойлорду эле бөлүшөм. Ошол көчө күнү жанагы Squid Games деген бар го. Кореялыктар тарткан Игра в кальмара деген. Ошонун кыргызчасы кандай болот билбейм. Netflixке чыгыптыр, мурда чыгат деп аткан. 27-июнда чыгат деп атайын күтүп туруп 2 күндө бүтүрдүм. Эсличо. Финал мен күткөндөй болду. Биринчисинде көргөм, экинчи сезонунда көргөм Netflixтен. 3-чү сезонду көрүп бүттүм. 3-чү сезондо жанагы башкы каарман аягында кайтыш болот. Аяк ойноп туруп акырында эме кылат да. Бир ошол жерде катышкан бир кыз боюнда бар экенин эчкимге көрсөтпөй барып, ана ошол именно так ошол оюндун бүтөрүнө аз калганда төрөйт да. Анан ошол бала ар бир оюнчунун немеси бар да, номуру бар да. Ошол баланын энесинин номуру 222. Анан ошо 222 деген номер ошо балага да берилет. Анан акыркы сезондун акыркы сериясы жакты мага. Эң акырында ошол баланын атасы ал калат, биологиялык атасы. Андагы аягында айтат: "Мен ошол баланын атасымын" депчи. Бирок акча үчүн ал баласын деле таштап жибергенге кайыл болот да. Анан жанагы башкы каарман бар го, экинчи сезондун башында чачын кызыл кылып бояп алат го, ошол башкы каарман. Атын деле билбейм мен, кореецтердин аттарын билбейм. Ошол экөө калат, бала үчөө калат. Анан тигини эптеп бирдеме кылып ылдый жакка түртүп жиберет. Акыркысы эме экен да. Мындай бир чоң бир эмеде турашат. Асты жагы жар, жанагы 3 бурчтук, анан квадрат, анан тегерек бар го. Ошо 8-9 оюнчу калат. Шарты эмне? Кийинки немеге өтүш үчүн бирөөнү түрүшүңөр керек, өзүңөр чечесиңер дейт да.
ошентип атып бири бири менен мушташып атып аягында акыркы эмеге ошо үчөө өтөт да. Жанагы башкы каарман, анан баланын биологиялык атасы, анан бала. Бала ал бир 2 күндүк бала да. Анан акыркы эмесинде дагы бирөөнү өлтүрүш керек экен да. Тиги бала экөө өлөтөт. Башкы каарман менен жанагы ымыркай бала. Анан мен күткөндөй эле болду. Өзүнүн боюн таштап жиберди. Биз айтты, биз деген адамбыз, биз деген ат эмеспиз, айбан эмеспиз деп сүйлөп туруп аягында таштады. Ошо финал жакшы бүттү да. Тиги аралды таап алышты. Полиция келип таап алганда уже тигилер буйрук берип, жана 30 мүнөткө эме болуп атканда бомбалардычы өзүн өзү жардырып жүрө турган. Баары тең баягы VIP эменин баары тең коноктордун баары тең кетип калышты. Акчаларын баарын чыгарып кетишти. Бүт баарын тиги эмени аралды талкалап, өрттөп, жардырып. Бирок мен ойлоп койдум, бул ишөө бүтө элек. Бул дагы бүтө элек. Анткени Америкага барып жанагы башкы каармандын кызын таап эметпедиби? Жаан жап атат. Акча бербеди ага. Барып эмесе ал кыз чоңоюп калыптыр. Мен атамдан келген нерсени каалабайм. Ал деп баягы өзүнүн таанышын айтып атат. Айтса тигил өлгөнүн билдирип айтты да. Бул атаңдын кийимдери болчу дегенден кыз кабыл алат. Ичинде карточка бар, ичинде акча. Абдан жакшы кино, көргүлө. Абдан кызыктуу. Мына азыр мен Лейкшор деген немеге түштүм, кетип баратам. Эмени көздөй, шаарды көздөй, жамгыр жаап баштады. Бул жер Мичиган көлү. Көрүнүп атабы? Мичиган көлү. Бул менин биринчи видеом буюрса. Мынакей шаарга кирип баратабыз. Ушул Мичиган көлүнүн жээктей бөлүп кеткен ушундай жолдор бар. Ошо менен акырын кетип атам. Азыр эмеге эле бара берейинчи. Жамгыр катуулап кирди да. Жамгыр катуулап кирди. Кете берейинчи. Уже кадимгидей. Уже селине баштап турган кээ жерлерде. Мына сага катуулап кирди. Азыр 8 мүнөттөй болуп калды, дагы бир 2 мүнөт тартып туруп, буюрса YouTube'га киргизип коеюн деп атам. Мәссага. Шундук жамгыр. Бир жагынан күн тиеп атат. Бир жагынан жамгыр жаап атат. Сокур жагында койчу элек. Бала кезде. Таң алыштуу. Мынакей. Алда көрүнүп турган 2 мүйүздүү антенна. Бул Джон Хэнкок деген имарат, Чикаго боюнча 3-чү бийик имарат. Мына тартып коеюнчу. Жамгырдын тамчыларын көрсөтүп тартып коеюнчу. Мынакей дагы жолу. Азыр 10 мүнөт болгондо өчүрөм. 10 мүнөттөн эле тартып турайын. 10 мүнөттөн тартып. Шундук. Мына. Мындай киребиз. Жакындап калды. Шундук. Карачы, суулар. Уже көлчүк пайда болуп калыптыр. Жердин баары көлчүк болуп калыптыр уже. Лейкшордон чыктым, Мичиган көчөсүнөн чыктым. Моореки Мичиган көчөсүнүн баш салышы. Кээ тартып коебуз дагы арыраак. 10 мүнөт болду, бир аз да тартып коеюнчу.
Balkim 15 minut kıltap koyup Şol. O yer Drake degen o bayırkı otel. Bayırkı mehmankana onaki. Şatmayınç. Uber çıktı, Field Müzeyge deydi. Al koyarayın. Şu kaçayın tartığayın. Kança? 1, 2, 3, 4, 5 blok. Bu özü başka yakta durat. Ладно, adres boyunca var öğrenim da. — 11 minut oldu. Bir yak uca. Kadın bir de açılıp kettir go. Yak. Bunday geldik. Chicago көчөсүндө экен. Chicago шаарынын Chicago көчөсүндө экен. Ошондо булар туура эмес жакка тура алыштыр да. Мен болсо эмне кылышым керек? Туура жакка барышым керек. Так, кандай кылам? Азыр өтүп туруп токтоп коет окшойм. Өтүп туруп токтоп тилерде чакырам да. Ой, бияка келди деп. Туристтер билбейт да эми. Туристтер билбейт. Ошол. Жок, туура эле жерде турушат. Эле турушат. Мынакей. Моолар окшойт. Моолардын бирөөсү да. Моолар окшойт күтүп тургандар. Калыптыр. Бүтүрө берейин,